Саламатсыңар балдар? Жакшы эс алып келдиңерби? Маанайыңар жакшыбы? Азаматсыңар. Балдар, бүгүн 25 март дептериңерди алып чыгып, бүгүнкү күндү жазабыз. Бүгүнкү биздин сабагыбыздын темасы Асанкан Жумахматов жана Эсенгул Жумабаев болмокчу. Ошондой эле оркестрдин атактуу дирижерлору. Түшүнүктүүбү? Анан кийин бүгүнкү биздин сабагыбыздын эң башкы максаты окуучулар силерге улуу дирижерлордун өмүр баянын, алардын кыргыз музыкасына кошкон салымы, алардын зор эмгектерин маалымат беребиз. Андан кийин ошол эле дирижерлор, оркестрде кандай аспаптар аткарылат, оркестрде канча музыканттар отурат, ошол жөнүндө маалымат беребиз. Түшүнүктүү? Балдар, бүгүн биз эки топко бөлүндүк. Биздин топтун бөлгөн максатыбыз бүгүн сабак учурунда музыкалык оюндар жүрөт. Мисалы, эсиңерге сала кеткилечи, музыкада канча лат бар? Эң негизги латтар. Ана ким жооп берет? Эң негизги латтар бар минор жана мажор. Минор жана мажор, азаматсың. Мисалы, туура айтат, минор жана мажор. Эми ушул минор менен мажордагы бөлүнөт. Минор кандай лат, мажор кандай лат? Ким айтып берет? Минордун негизги баскычтары 1, 3, 5 баскычтар. Ал муңду жана жумшак. Азаматсың. Муңду, минор, муңду, жумшак, мукамдуу десек болот, Ал эми мажорчу, мажор. Мажор кандай лат? Туура, азаматсың. Ана эмесе менин колумда ушундай эки быйтыкча бар, Бирөөсү минор, бирөөсү мажор. Мисалы, силерге мажор, силерге минор. Демек, бул топтун аты минор, бул топтун аты мажор болду. Бириске жакшы маанай тартылуу иретинде келгиле. Мисалы, топ-топко бөлүндүк, бирөөңөр минор, бирөөңөр мажор. Эми азыр мен сабактын жүрүшүндө бир топко кайсы топ мажор болсо, мажор ладынан ойноп берем, минор тобуна минор ладынан ойноп берем. Бул бизге сабактын алдына распевка болсун. Түшүндүкпү? Эң биринчи алгач минор тобу. Азаматсыңар. Бул ошондо кайсы лат болду? Минор лады. Аны эмесе кезек мажор тобунда. Азаматсыңар балдар. Мурдагы сабакта өтүлгөн теманы бир аз кайталайлык. Кайсы теманы өттүк элек? Хор искусствосу. Эми мага түшүндүрүп бергилечи, хор деген эмне экен? Канча түргө бөлүнөт экен? Хордо кимдер ырдайт экен? Ана ким айтып берет хор жөнүндө? Хор негизги 4 партиядан турат. Биринчи партия бул сопраналар, экинчи партия болсо альттар, үчүнчү партия болсо тенорлор, төртүнчү партия болсо бул бастар.
Туура, азаматсың. Birinchi ballar koru, ikkinchi ayollardan koru, uchinchi erkeklerden koru, dördüncü aralashma. Аралашы, азаматсың. Анан дагы бир суроо. Мисалы, азыр мына видеодон биз бир үзүндүсүн көрөбүз, балдар. Хордун. Хорду аспап менен аткарса болот, аспабы жогордаса болобу? Болот. Аны кандай деп атайбыз? Koru, aspabı жокко аталганда бул акапелла деп. Туура, акапелла. Азаматсың. Балдар, өткөнкү сабакта биз кайсырды эркин тема болчу. Биз алга Кыргызстан деген ырды жаттап келүүгө тапшырмакчы. Жаттадыкпы? Келгиле, ошонун бир эки куплетин ырдайлык. Оркестр дегенди ким кандай түшүнөт? Оркестр эмне? Силердин оюңарча? Айта алай. Оркестр чыгарманы ар кандай аспаптарды да ойношот. Балдар, оркестр жөнүндө мен кыскача маалымат бере кетейин. Оркестр бул дирижердун жетекчилиги менен көптөгөн, мисалы 50дөн 120га чейинки музыканттардын составында турган бир музыкалдуу топту айтабыз. Түшүнүңөрбү? Ал жерде кылдуу аспаптар, үйлөмө аспаптар, урма аспап, көптөгөн аспаптар ойнолот. Ошону биз оркестр дейбиз. Түшүндүкпү? Оркестр дагы топторго бөлүнөт. Мисалы, симфониялык оркестр, эл аспаптар оркестри. Мына бул симфониялык оркестр. Андан кийин эл аспаптар оркестри, үйлөмө оркестр, камералык оркестр, жана аскердик оркестр бар, хордук оркестр бар. Түшүнүңөрбү? Мисалы, эми артка келсек, балдар. Симфониялык оркестрге кандай аспаптар кирет экен? Бул жакта турат, скрипка, үйлөмө аспап, кылдуу аспап, урма аспаптар. Ал эми эл аспаптар оркестрине эмнелер кирет? Ким билет? Эл аспаптар оркестрине чөп-чөп, туура. Мисалы, мына өзү эле айтып турат, улуттук аспаптар турат. Эл аспаптар оркестрине комуз, оз комуз, сыбызгы, керней, сурнай, кыргызга кандай аспаптар тиешелүү болсо, ошонун баары некен улуттук эл аспаптар оркестрине кирет экен. Андан кийин үйлөмө оркестр. Улан төрөйүн. Андан кийин үйлөмө оркестрге негизинен үйлөмө жана урма аспаптар менен камтылган.
Андан кийин камералык оркестр. Бул чакан курамдагы аспаптардын тобу. Түшүндүкпү? Ал эми силер жанагы майрамдарда, мисалы жеңиш күнүндө көрүп жүрсөңөр керек, парадтарда. Эмне оркестр бар? Мен жана айттым. Аскердик, Ал жакта үйлөмө аспаптар, урма аспаптар менен коштолот. Аны эмесе балдар, силердин алдыңарда эки топто ар кандай музыкалык аспаптардын сүрөттөрү берилген, Барыңарда барбы? Барыңарда бар. Азыр ар бир командадан бирден окуучу чыгып, бери карагыла. Мына биздин доскада кылдуу аспаптар, үйлөмө аспаптар жана урма аспаптар деп жазылып турат. Азыр бирден окуучу чыгып, мисалы кылдуу аспаптарга кайсыл аспап туура келет? Ошол жактан сүрөттөрдү карап, кылдуу аспапка кылдууну, урмага урманы өзүңөр табып койгула. Макулбу? Кана минор тобунан. Бул үйлөмө аспапка кирет. Бул үйлөмө аспапка кирет. Туура азаматсың. Бул дагы үйлөмө аспап. Туура. Бул дагы үйлөмө аспапка кирет. Аны эмесе кийинки мажор тобунан. Аспабы кайсы? Бул биздин улуттук аспап комуз. Бул кылдуу аспап. Кылдуу аспапка кирет, азаматсың. Дагы бар бекен? Кылдуу аспапка кирет. Кылдуу аспап. Бул урма аспапка кирет. Туура. Сеники кайсы аспап экен? Бияктан тап бар бекен? Жок. Пианино бул болсо кылдуудагы, үйлөмөгө дагы, урмага да кирбейт. Бул болсо клавиш. Туура, азаматсың. Азаматсың. Туура. Дагы кайсы аспап? Урма аспапка кирет. Туура. Дагы кимде калды? Урма аспапка кирет. Азаматсыңар балдар. Мисалы кылдууга кылдууну койдуңар. Үйлөмө, урма аспаптар. Иретине келтирип баарын билип алдык, Кайсы аспаптар, кайсы оркестрде жана ордулары кандай экенин. Азаматсыңар. Балдар, биз ар дайым музыка сабагында обонду тап деген не кылабыз? Оюнду ойноп келебиз, Бүгүн дагы ойнойлук, Бизде алдыда кандай майрам келатат? Улуу жеңиш майрамы. Келгиле ушул улуу жеңиш майрамынын урматына жеңиш тууралуу, согуш тууралуу ушундай темадагы ырлар бар, бизде көп. Ошол ырлардан мен ойноп берем. Силер адаттагыдай эле табасыңар. Мисалы, мен силерге балдар азыр бир ырды ойноп берем. Канча нотадан таба аласыңар? 4. Силерчи? 3. Аны эмесе балдар, анда мен биринчи 3 нота ойноп берем, Кунт коюп угабыз. Баштадык. Жакшылап угабыз. Бул эң белгилүү ыр. Дагы бир жол ойноп берем. Келгиле мындай эреже кылып алалы, 3 жолдон эле ойноп берем, Дагы бир жол ойноп берем. Жакшы уккула. Анда силерге кезек силерде. Силерге 4 нота ойноп берем, Дагы 2 мүмкүнчүлүгүңөр бар. Катюша. Азаматсыңар. Кезек силерде. Канча нотадан таба алабыз деп ойлойсуңар? 3 силерге. 5. Анда мен биринчи 3 нотаны ойноп берем.
Эреже боюнча 3 жолу ойнойм, азыр дагы 2 жолу ойнойм, таппасаңар. Экинчи топ уже таба алды окшойсуңар, Таппаңар? Силерге ойноп берем. Азаматсыңар, бул смуглянка, баары суу эле жүргөн, ырда эле жүргөн ырлар. Азаматсыңар балдар. Балдар. Мисалы биз оркестрди кичине болсо дагы оркестр тууралуу маалымат алдык, баарыбыз тең. Эми ушул оркестрди башкарган, көзөмөлдөгөн бир инсан болуш керек. Ал кандай кесип, ким айтат? Бул дирижер. Ал дирижер, туура. Дирижер эмне кылат экен? Ал деген аспаптарды жана алардын өнүн чыгарат. Эми балдар биякта карасаңар, мен ушул дирижер жөнүндө маалымат берейин. Дирижер оркестрди, хорду же ансамбльди башкарган, музыкалык чыгарманын аткарылышын көзөмөлдөгөн адис. Ким экен? Демек, ошонун баарын башында турган адис бул дирижер. Анын милдети жана мен айтып кеткендей 100гө жакын аспаптын үнүн угуп, анын ритмин, анын темпин, анын жүрүшүн көзөмөлдөп турган инсан. Бизде кыргыздын сыймыктуу корифей десек болот. Асанкан Жумакматов деген биздин атабыз десек болот. Атабыз өткөн. Ал Кыргыз Республикасынын баатыры, СССРдин эл артисти, Токтогул Сатылганов атындагы мамлекеттик эң жогорку сыйлыктын нескен лауреат экен. Мюнхендеги бүткүл дүйнөлүк музыкалык академиясынын академиги Асанкан Жумакматов улуу атамекендик согуштун ардагери. Мына көрдүңөр, согушка да катышыптыр. Композитор, дирижер Эсенгул Жумабаев. Эсенгул Жумабаев кыргыз, бул дагы композитор, дирижер. Түшүнүңөрбү? Бул дагы агайыбыз көптөгөн оркестрлерди иштеп чыккан. Так, мисалга алсак, Карамолдо Орозовдун Насыйкат, Шеркуловдун Жүрөк толкуйт, Машкан Баркан, Ыбырай Тумановдун Паровоз аттуу чыгармаларын эмне кылыптыр? Оркестрге салыптыр, иштеп чыккан киши Эсенгул Жумабаев. Эми балдар, бияка көңүл бурабыз. Мына доскада Асанкан Жумакматов жана Эсенгул Жумабаев. Бул деген Виндин диаграммасы. Мисалы, азыр топ-топ менен бирден окуучу чыгып, бул жака жазасыңар. Мисалы, Асанкан Жумакматов ким болгон? Бул жака Эсенгул Жумабаев ким болгон? Анан эң артында жыйынтык чыгарып, айырмасын биз айырмалап табабыз. Түшүнүктүүбү? Келгиле. Нечендир өткөн мугалим, мекенди түрлөнткөн мугалим, өз элин өзгөчө сүйдүрүп, эл жерди түрлөнткөн мугалим. Өзүндө тилке алышканбыз, өлкөндө багыска сызганбыз, өлкөбүз мектептен башталат. Батырга так берген мугалим, тарбия талимге сугарып, барысы бак келген мугалим. Балдар, сабактын жүрүшүндө бизде бүгүн кайсы топ активдүү болсо, кайсы окуучу бардык суроолорго жооп берсе, ошолордун аракетине жараша ушундай колундагы баалар менен бааланат. Ушул биз баалабадыкпы, скрипкалык ачкыч менен. Ушунун баары тең күндөлүңөргө баа болуп коюлат. Аны эмесе, балдар, үйгө тапшырма жазабыз. Дирижерлор тууралуу реферат жана эмгек сабакка доклад жазап келесиңер. Саламатта баргыла балдар.
азаматсыңар. Жакшы эс алып, эртеңки сабакка жакшы даярданып келгиле.